Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгү, жайыт, айыл чарба маселелери, аймактын суу менен камсыз болуусу, калктын аялуу катмарына камкордуктар, жергиликтүү кеңешке келген жаңы жүздөр жана башка ушул сыяктуу маалыматтар менен ачык өкмөт долбоорунан тааныша аласыз. Андыктан өткөрүп жибербеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ободо ачык өкмөт уктуруусу сиздер менен Айзат Түмөнбаева. Нарын районуна караштуу Куланак айылындагы Тамара Жумакаева атындагы маданият үйүндө коомдук угуу болуп өттү. Угууну Учкун айыл аймагынын өкмөтү Өмүрзахов Эркин Муслимович ачып, сөздү Учкун айыл аймагынын салык адиси Саламат Жейналиевке берди. Жарандык уюмдун мүчөлөрү, коомдук мекеменин мүчөлөрү баары ачкын укуктуу. Өзүңөрдөн чөнтөгүңөрдөн чыккан акчаны өзүңөр башкарууга катышуу. 2022 жылдын бюджетинин долбоорун талкуулантабыз. Дагы канча акча түшөт? Жарыш сөзгө айыл тургундары, мекеме жетекчилери Куланак айылындагы көйгөйлүү маселелер боюнча пикир сунуштарын айтышты. Айыл тургуну Асык Сокеев таза суу жетишсиздиги жана көчөлөргө кыяндан кийинки шагылдардын төгүлбөгөнү боюнча маселе көтөрүп чыкты. Мектептин тарых мугалими жана айыл тургуну Талайбек Нурдинов айыл эли шагыл тартууда кыйынчылыктары жараларын баса белгиледи. Мектептин директор Чынар Абдыкадырова жол жегиндеги аллеялардын жоголуп короого айланып жатканын айтып өттү. Чимдик маселесине да көңүл буруу керектигин айтты. Коркунучтуу биздики эң чоң трасса. Хотя Куланакта сонун аллеясы. Остановканын артына отуруп алышып арак ичишет. Трап салабыз деп эле бир буйрук кылып эле бир чыгарбасак болбой калды. Айылдын так ортосунда жайгашкан больницада көйгөйлөр бар экенин Кайрагүл Асаналиева жана Майрамкүл Койчиева да токтоду. Суунун жээгинде болгон үчүн реабилитационный центрга сүйлөшүп атам да, аны ошол жерди чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Айыл тургуну Алмаз Акбаев жарыктандыруу замандын талабы. Жалпы коомдук угууга катышкан элдердин ой пикирлери айтылган соң айыл өкмөтү Эркинбек Муслимович сөз сүйлөдү. Муниципалдыкка айтсам, биринчиден негизи кызмат органы менен алып, экинчиден таза суу, жолдордун ремонту азак бүт ошол иш гана менен. Андан соң былтыркы жылдын бюджетинен калган калдык акчаны айылды жарыктандырууга коелу деген сунушун жергиликтүү кеңештин депутаты Назгүл Жумалиева сунуштады. Остатка калдык акчадан айылыбызды бир бүт жарыктандырууга өтпөйлү. Коомдук угууну жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басары Назгүл Садакеева жапты. Бюджетти өзгөртүүдө жылына 2 жолу эле мыйзам боюнчачы. Гараж, кампа, таза суу, корк боюнча дагы айтылып атат. Жер боюнча, тупесин жерлер боюнча. Бардык элдин пикирлери эске алуу менен жергиликтүү кеңеш жыйынтык чыгарып, элдин талкуусуна коюлары баса белгиленди. Коомдук бюджеттик угуулар деген эмне? Коомдук бюджеттик угуу бул коомдук пикирди иликтөө, сунуштарды, сунуштамаларды алуу жана калктын кызыкчылыктарын эске алуу менен чечимдерди кабыл алуу үчүн аткаруу бийлик органдарынын жана жергиликтүү өзүн башкаруу органдарынын демилгеси боюнча өткөрүлүүчү Кыргыз Республикасынын бюджеттик тутумунун бюджеттерин түзүүнүн жана аткаруунун маселелерин ачык талкуулоо формасындагы иш-чара. Урматтуу угарман, ободо ачык өкмөт уктуруусу болду. Баяндаган Айзат Түмөнбаева. Бул материал Фридрих Эберт атындагы Кыргызстандагы фонд тарабынан колдоого алынды. Материалдын мазмунундагы ой пикирлер фонддун көз карашын чагылдырбайт. Сак саламатта туруңуздар.